Муса мына бул жылы мектепти аяктады. Жогорку окуу жайга өттү. ОРТдан жогорку бал алды. Муса Куранды жат алган каары жигит. Аябай көп хадистерди жат билет. Акыйда, фыкых, суфизм илимдерин терең өздөштүргөн. Анын сопулугу адебинен, ахлагынан байкалып турат. Адам Аллах менен болгон мамилесин эки нерсе менен көрсөтөт эмеспи? Кылган амалы жана адамдарга кылган мамилесинен. Мурунку кылымдын залкар аалымы сөздөрүнүн арасында айтканыдай: мен убактылуумун, убактылууларды каалабайм. Мен алсызмын, алсыздарды каалабайм. Ырайымдууга жанымды тапшырдым. Башка эч нерсе каалабайм. Каалайм, бирок мен түбөлүктүү, сүйүктүүнү каалаймын. Мусага да Аллах гана керек. Аллах ага жетиштүү. Муса Аллага ашык. Аллах үчүн бүт баарына даяр. Андан жардамбы, буюмбу, айтор эмне сурасаң колунан келген жардамын аябайт. Түндөсү болсун, эрте таңда болсун, кечинде, айтор дайыма чакырсаң жардам берүүгө даяр. Адамдарга жардам берүү менен Аллахка кызмат кылып жатам деп билет. Себеби адамдарга жардам берүүнүн артындагы максаты журум-туруму менен даават кылуу, Аллага чакыруу. Анын бактылуулугу Аллага кызмат кылууда жашырылгандай. Чындыгында баарыбыздын эле бактылуулугубуз Аллага кызмат кылууда жашырылган эмеспи? Адамдарга, жаратылышка пайдам тийсе, Аллахтын ыраазычылыгына жетермин. Аллах ыраазычылыгына жетүү ошол Аллах үчүн кызмат кылуу демектир деп эсептейт. Өзүн эмес, өзгөнү ойлоп жашашка аракет кылат. Анын эң чоң максаты адамдарга Алланы таанытуу. Муса аябай көп ыйлайт. Ал Аллах ага берген неаматтарды толук колдоно албай, Аллах жөнүндө адамдарга жеткизе албайтам деп ич-ичиден кыжалат болот. Ал пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдын мектебинин окуучулары болгон сахабалары сыяктуу жашоосун жашагысы келет. Сахабалар кандай болушкан эле? Алар мээрим пайгамбары болгон пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдын окуучулары. Алардын арасында Аллахым менин денемди ошондой бир чоң кылып жараткын, тозокко менден башка бир да инсан батпасын деп дуа кылганы бар эле. Адамдар Роббисине жетсин, Роббисине ашык болушсун, бактылуулукка жетишсин деп Аллахка чакырчулар канча эле? Берешендикте жарышкандар канча эле? Бүт акчасын Аллах жолуна берип, үйгө Аллахты жана анын элчисин калтырдым деген арасында берешен бирөө бар эле. Бир күнөө иштин маңдайында туруп, Аллахтын алдында күнөө кылуудан коркуп, Аллахтан уялган абалда жан берген инсан бар эле. Арасында бир инсан бар эле. Шайтан аны бир көчөдө көрсө, андан башка көчө аркылуу качат эле. Дагы бирөө бар эле. Ысыкта аны кыйноого алышса да, эмне деген кордуктарды көрсөтүшсө да, үстүнө аябай оор болгон ташты коюп кыйнашса да, Аллах жалгыз, Аллах бирөө деп Аллах үчүн бүт баарына чыдаган. Балким денеси кыйналып, эзилип жатса да, жүрөгүндө Аллахка болгон сүйүү күчөйүп турган. Балким бул инсан сүйүктүсүнөн кайтпоо үчүн мындан миллион эсе оор кыйноолорго да сабыр кылмак. Алар чыныгы Аллахка кызмат кылуучулар эле. Алардын максаттары окшош. Рахман болгон Аллах ыраазычылыгына жетүү, Аллахтын сүйүүсүнө жетүү. Муса сахабалар сыяктуу өмүр өткөзүштү аябай каалайт жана алар сыяктуу жашоосун жашашка аракеттенет. Ар бир инсандын кемчиликтери бар. Муса да ал катардан орун алат, бирок анын өзгөчө сыпаты бар. Колдон келгенче жакшы адам болууга күн сайын аракет кылат. Кылган каталарынан өкүнүп, дароо ал каталарынан сабак алат. Анын кемчилигин ага айткандардан эч убак капа болбойт. Аларга ыраазы болот. Себеби
Алар Мусанын жакшы жакка өзгөрүлүшүнө себепкер болуп жатышат го. Муса борборубуздагы жогорку окуу жайлардын бирөөсүнө кирди. Тилекке каршы ал окуган окуу жайда балдар жана кыздар аралаш окушат. Күн келип, иншааллах, жашап жаткан жерлерибиз ошондой бир өнүккөн мамлекет болор. Адеп ахлак жагынан баарына үлгү. Жогорку окуу жай болсун, мектептерде болсун, балдар өз-өзүнчө, кыздар өз-өзүнчө окушкан. Исламдын бүт баалуулуктары сакталган өлкө болор. Исламдын баалуулуктары кандай? Аллах бизди эмнеге үндөйт? Ата-энеге мээримдүү болууга, аялдарыбызга сулуу мамиле кылууга, балдарыбызга чырайлуу тарбия берип, аларга үлгү болууга, кыянат кылбоого, коңушубуз ачка отурса, аларга жардам колун сунбай койбоого, тууганчылык мамилени бекемдөөгө, айтор Роббибиз адамдык асыл сыпаттарды өз жашообузга алып кирүүгө үндөйт. Мээримдүү болууга, залым болбоого үндөйт. Мээримдүү болгон Аллах мээримдүү пенделерине аябай жакын. Муса борборго карай жолго чыкты. Жакында окуу башталат. Ал студент болду. Атасы, апасы, бир туугандары, тайке, эжелери, абалары баары көз жаштары менен аны илим алуу сапарына узатышты. Муса жашоосундагы так максатты билет эле. Башыма кайсыл учурда болбосун, кайсыл жерде болбосун, кандай иш түшпөсүн, Аллахтын ыраазычылыгын издейм. Роббим үчүн жашайм, Роббим деп жашайм. Адашып жүргөн инсаниятка Аллахты таанытууга аракет кылам. Нечендеген адамдар караңгылыкта, бактысыздыкта, Аллахты табуу менен алар бактылуу болушат. Бактылуулук чыныгы сүйүүгө татыктуу болгон Аллахты табууда. Муса борборго да келди. Эртең окуу күнүнүн алгачкы күнү. Аллахтын мээрими менен ал өзүнө окшогон, Аллага ашык болгон балдар менен жашап калды. Булар жашаган үйгө Аллахтын мээрими жана берекеси жаап турат. Себеби бул үйдө ибадаттар, зикирлер, Куран окумалар дайыма болуп турат. Бул үйдө жашаган студент балдардын максаттары окшош. Канткенде адамдарга Алланы таанытабыз. Эртеси күнү Муса университетке барды. Алардын группасын карай турган агай менен таанышып, пара өтүлчү аудиторияга жөнөп кетишти. Староста болуп, Бермет аттуу кыз шайланды. Убакыт аккан суудай агып барар эле. Муса университеттин сүймөнчүл студентине айланды. Ал дайыма сабактарга активдүү катышар, теманы аябай оңой өздөштүрүп, жөнөкөй тилде студенттерге, мугалимине айтып берер, баарыны таң калтырар эле. Анын эң эле мугалимдерин жана группалаштарын, айрыкча кыздарды таң калтырганы анын Аллахка болгон такыбачылыгы, адеби, сөзүн, көзүн сакташы. Ал такыр группалаш кыздарына карабайт эле. Ал адеп ахлагы менен даават кылып аткан эле. Адептүүлүгүнө баары суктанышар, дайыма жерди тиктеп басар. Бермет борбордо өскөн ата-энесинин эркетай кызы. Анын үй бүлөсү ислам дининен алыс эле. Өздөрүн мусулман эсептешсе да, ислам жөнүндө илимдери да, маалыматтары да аз эле. Бермет эмне адал, эмне арам экенин, мусулман адам кандай болуш керек экенинен түшүнүүгө аябай аз кыз. Ошол себептен да Мусанын журум туруму аны аябай эле таң калтырар эле. Университеттеги балдардын көздөрүнөн жана ойлорунан түшпөгөн бул кызга Муса эч бир кызды карабаганы, айрыкча аны карабаганы, көңүл бурбаганы аны таң калтырар эле. Бул университетте окуп жаткандардын аз эле убакыт болгонуна карабастан, нечендеген жигиттер Берметке өз сезимдерин билдирип жатышты. Берметтин оюн Муса ээлеп алган. Күндөрдүн биринде окуусун такыр калтырбаган Муса ооруп калып, университетке келбей калды. Бермет ошол күнү Мусага эмне болду? Ооруп калдыбы?
Эмне болду экени деп аябай сарсана болду. Группада толо студенттер, жанында курбу кыздары отурушса да, ал кудум жалгыз калгандай. Ага ошондой сезилип атты. Эртеси күнү да Муса келбеди. Кыжалат болгон Бермет группалаш балдардан анын номерин алды. Бермет үйүнө барганч, Мусага чалсамбы же жокпу деп көпкө ойлонду. Чалсам кандай болот? Ага бул жек көрүнсө керек. Ал такыр кыздар менен сүйлөшпөйт го. Сүйлөшүш нар жакта турсун, карап да койбойт го. Ага чалсам, бул кылыгым ага жакпаса, мени жаман көрүп калсачы деп узак убакыт ойлонуп отурду. Башка тараптан уялып, тартынып да жатты. Соң бир тууган инисинен ага чалып, эмнеге окууга келбей жатканын, эмне болгонун сурап беришин сурады. Иниси макул болду. Ага кимсиң деп суроо узатып калса, Берметтин иниси экенин айтышын айтты. Бермет ислам дининен түшүнүгү аз болгонуна карабастан, мусулман адамдын эң негизги сыпаты болгон чынчылдык анда бар болчу. Иниси эжесинин бул кылыгына таң кала макул болду. Таң калганын себеби, ал балдар менен уялбай эле сүйлөшчү да, а бул жигиттен тартынып, уялып атканы аны таң калтырды. Кудук кете баштады. Бермет дароо инисин кулагына «Ассаламу алейкум» деп алгач салам беришин айтты. Муса дайыма «Ассаламу алейкум» деп салам бере группага кирчү. «Ассаламу алейкум, Муса байке, сизби?» деп суроо берди Берметтин иниси. Бир жөтөлүп алып «Ва алейкум ассалам ва рахматуллох. Оба мен, ким экен бул?» деп акырын алсыз үн менен жооп берди. «Мен группалашыңыз Берметтин инисимин» деп анын абалын, эмнеге келбей жатканын сурады. Сүйлөшүү бир канча убакытка созулду. Соң трубканы койгонч, Берметтин иниси «Эже, бул ким? Башкача бала го. Аябай орундуу, жумшак сүйлөйт экен» деп Муса менен эмнелер деп сүйлөшкөнүн айтып берди. Бермет Мусанын эртең окууга барышын угуп, аябай кубанып кетти. Соң Мусанын ким экенин ага айтып, инисине ыраазычылык билдирип, бөлмөсүнө кирип кетти. Бермет Муса жөнүндө ойлонуп отурар эле. Кызык, кантип ошондой инсан болуу мүмкүн? Ден соолугуна, акылына зыян берчү жаман адаттары жок. Оозунан бир жаман сөз чыкпайт. Дайыма жумшак жана орундуу сүйлөйт. Кыздарга болсо такыр эле сүйлөбөйт. Группалаш кыздар ага сабак боюнча суроо берсе, кыска жана нуска жооп берет, жана ашыкча сөз чыкпайт. Университетте мага көңүл бурбаган жигиттер жок го эсе, а бул болсо мага карап да койбойт. Мындай адамдар өз аялына эч убакта кыянат кылбаса керек. Аябай көп нерсени билет, колунан китеп түшпөйт. Өз тең курактарына караганда акылы кыйла өйдө. Адептүүлүгү, адамдарга кылган мамилеси кандай сулуу. Эртеси күнү Муса дайымкыдай «Ассаламу алейкум» деп салам берип, аудиторияга кирип келди. «Ва алейкум ассалам» деп алик алышты отургандар. Бермет толкундоо ичинде ага уялыңкы абалда тиктеди. Муса дайымкыдай көзүн сактоо менен бурчка отурду. Берметке карабады. Карабайт да. Себеби Аллах чочун махрам болбогон аялдарга кароону тыят эмеспи? Бермет Мусанын абалы жакшы экенин көрүп, Аллахка шүгүрлөр айтты. Бермет өзгөрүлүп бараткан эле. Мурункудай ачык кийимдерди кийбей калган. Адепсиз, шок кылыктарынан алыстаган. Мурун группалаш балдар менен кенен тамашалашып, сүйлөшүп отура берчү. Сабактан соң же тыныгууларда буфетке, же кафеге балдар, кыздар аралаша барып тамактанчу. Азыр болсо андай адаттары жок. Бир Бермет эле эмес, башка группадагы кыздар жана балдар акырын өзгөрүлүп баратканы көзгө байкала башталды. Биринчи семестр аяктап калды. Муса университетте даават кылып жүрөт эле. Көп балдар менен достошту. Аларга аябай жумшак мамиле кылып, окууларына болсун,
же башка иштерине жардамын аябайт эле. Башына кайгы келген досторунун жанында болуп, кайгысын тең бөлүшөр жана дайыма Аллах жөнүндө аларга айтып берер эле. Аллахтын элчиси болгон пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам жөнүндө, Аллахтын дини болгон ислам жөнүндө айтып берер эле. Анын сөзүн уккандар Аллахты жакындан таанып, алар бактылуулук дарыясынан сугарылар эле.